токтомчудан билесиздер, бүгүнкү кырдаалга байланыштуу. Ошондуктан силерге жетекчилери, короо органдары ошого келип атабыз. Биз бүгүнкү кырдаал боюнча ошол кырдаалды ал түрк клубтар, компьютер ойногон клубтар бар да, ошол үчүн адамдар мындай көбүрөөк массовый жүргөн объектилерге атайын эскертүү берип атабыз. Ошондуктан силердики дагы мына клубга кол эсептелме? Жок, бизде ресто бар. Ресто бар. Түн иштейсиңер да саат 12-ге, яғни 2-ге чейин иштеп атасың. Ошондуктан буну мындай туура кабыл алуу менен жетекчилигиңерге жеткизип, өзүңөр бир чечимге келесиңер деген ишеничтебиз. Макулбу? Башка маселе барбы? Жок, чечимге келбейт. Совбездин чечими бар. Ошол боюнча эле конкретный эле запрет иштеп. Обязательно исполнить, да? Анан эгер неме болбосо, мына өкмөттүн атайын буйругу бар, токтону кааласаңар, таанышып алсаңар болот. Ошону берсеңиздер жакшы болот. Через саат 10-га чейин иштебеш керек, кандай чечим боюнча? Дневное время можно работать? Күндүз иштесе болобу же адам азыраак кетиш керек? Жок, негизи мындай деме. Азыр баарыңар кырдаалды көрүп атасыңар да Кыргызстанда. Бир эле ночной клуб эмес, мектептерди, бүт университеттерди жаап атабыз. Анан бунун баардыгы шаардыктардын коопсуздугу үчүн. Ошого биз бүгүн баарыбыз чыгып атабыз. Шаарда эл көп топтолгон жерлердин баардыгын жабабыз. Бунун өкмөттүн тапшырмасы негизинде, анан биздин шаардыктардын коопсуздугу негизинде болуп атат. Ошого азыр ушул сыяктуу мына Изюм кечинде көп топтолгон жерлердин баардыгы жабылат. Анан эми ачык айтканда кырдаалга карата дагы тиешелүү чаралар кошумча дагы айтылат. Ошого бүгүн администратор силерди бүгүндөн баштап ишмердүүлүктү токтотосуңар. Ишмерди токтотуп, пока эпид ситуация жалпы мамлекетте, кошуна өлкөлөрдө жакшырбаганга чейин убактылуу бүт баардыгы четтетилет. Ошого жогоруда айтылгандай, ушул сыяктуу чечимдерге түшүнүү менен кабыл алып, бүгүндөн баштап токтоткула. Анан ачык айтыш керек, эгерде токтотпосоңор, биз чара көрөбүз. Макулбу? Да, простите, я прослушала тот момент. В дневное время можно работать или полностью закрываться нужно? Ну, смотрите, дневное, это у вас в каком количестве людей? Да, в принципе, у нас днем-то людей не бывает. Ну, а зачем работать тогда? Не, иногда заходят туристы, да, покушать. Те, кто у нас вот в гостинице, гости наши. По ситуации будем дополнять. На сегодняшний день ночные заведения все закрываются. Вот пока вот вы вечером не будете работать. Ни в качестве клуба, ни в качестве рестобара, ни в каком виде. А в дальнейшем наши ребята будут вас дополнительно информировать. Ситуация. Хорошо? Да, можно этот протокол получить? Да, протокол вам дадут, ребята, копию. Силерде эми биздин келгенибиздин себеби түшүнүлөр да. Бүгүнкү кырдаал боюнча азыр дүйнөдө болуп жаткан. Ошондуктан биз атайын жергиликтүү бийлик ушундай келдик, өкмөттүн атайын токтому чыккан. Клубтар, барлар, дискотекалар жабылышы керек, кинотеатрлар жабылсын деген себеби адамдар көп болот. Ошондуктан бүгүндөн баштап иштөөңөрдү токтотуп пока убактылуу кошмо мамлекеттердеги болуп жаткан кырдаал өзүнүн жөнүнө келгенге чейин. Макулбу, дагы кошумча эмелерди дагы эртеңден беребиз. Иштебей атасыңарбы азыр? Иштебей атасыңарбы? Кетирип атабыз. Сеанс жокпу? Сеанс, бир сеанс калды, последний. Посетителер бар. Ошол сеанс менен азыр чыгып кетет. Азыр болуп атат, Ал чыга албайбыз да. Сеанс бүткөндөн кийин максаты бекер общий топтолуп азыр акчаны санап
везде свет өчүрүп койдук да, сиз көрдүңүз да. Мына жакта уже свет өчүп, эч нерсе иштебейт, сеанстарды алып. Эми контроль жүрөт. Контроль. Сырттан жаап коюп деген маселе болбойт, макулбу? А сеанс бүткөндөн кийин чыгарып, анан кошумча маалымат берилет да, ладно? Түнөштүгү. Салам алейкум. Кандайсың? Ким администр? Ким иштеди? Атыңыз ким? Семик мырза. Бүгүн кырдаал боюнча. Эми бүт бар жок жерде болуп атат, көрүп атасыңар, өкмөттүн атайын токтолуп чыккан. Эгер каалоочулар болду деген бар, өкмөт токтомун окутуп койгула. Эмне компьютер Окутуп койсо жакшы болот бизге. Копиясын көрүп аткандар да калтырбайчы. Кандай токтом эмне болуп. ошонун негизинде. Каршы алсаң болот. Министр боюнча бул башкы. 2020 жылдын 12 мартында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан. Бул маданий, спорттук жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүү жөнүндө. Негизги ушул маселе. Ушул маселе. Канчасына чейин? Убактылуу. Пока биз айта албайбыз мына күнгө чейин. Кечире суроо, бул маданий же эме иш эмес го бул жер? Бул массалык. Массалыкка кирет да. Азыр мектеп токтотуп атабыз. Бул жерден расстоянияны көрсөңүз, балдар кандай расстоянияда отурушат. Бул тесный контактка кирет. Ошого азыр баягы ночной клубда дагы тесный контакт. Компьютер клубда тесный контакт болот. Ошого Мына эмнеде жазыптыр? Жеке экинчи пунктта жеке жактарга жана соода кызмат көрсөтүү жана коомдук тамактануу чөйрөсүндө иш менен алектенген менчиктин түрүнө карабастан юридикалык жактарга төмөнкү сунушталат. Убактылуу чектөө алып салынганга чейин ушул токтомдун биринчи пунктунда көрсөтүлгөн иш-чараларды өткөрүүдөн жана катышуудан тыйылуу дейт. Кыскасы биринчи пунктта жазылып турат. Убактылуу иш-чаралар өткөрбөсүн деп. Ошого менчик түрүнө карабастан деп атат. Түшүндүңөрбү? Менчик түрүнө карабастан бардык шаарда жайгашкан, эми биз шаарга жооп беребиз. Шаарда жайгашкан көп адам топтолгон жер жабылсын убактылуу деп атат. Анан биз мына күнгө чейин деп айта албайбыз. Мына көрүп атасыңар ситуация. Ушул ситуация жакшырган күндөн баштап биз кайра сиздерге кошумча маалымат беребиз. Ошого чейин клубтарды жапканга турат. Түшүндүңүзбү? Бүгүндөн баштап клубтар жабасыңар. Эгер ушул нерсени дагы эскертүүнү алып, эртең дагы иштетсеңер, анда биз конкреттүү чара көрөбүз. Азыр тот эскертүү. Сиздерге эскертүү жапкылады. Biz Ошар мэриясынан келдик. Силер эми маалыматты алдыңар болуш керек. Акыркы убакытта дүйнөдөгү коронавирус боюнча кырдаал күчөгөнүнө байланыштуу Кыргызстанда жалпысынан ушундай массалык иш-чараларды токтотуу боюнча чечим кабыл алынган. Бүгүндөн баштап компьютерный клубтар, ночной клубтар, эл көп токтолгон жерлер негизинен бардыгы токтотууга иштерин жүргүзүүгө чектөө коюлду. Бул жерде кинотеатрлар дагы бар. Ошондуктан биз мына бүгүн силерге эскертүү катары келип атабыз. Туура кабыл алуу менен бүгүндөн баштап ишиңерди токтотуңар. Бунун бардыгы ар бирибиздин саламаттыгыбыз үчүн, шаардын жарандардын саламаттыгы үчүн. Кудай буюрса биз ушундай мына азыр эпич ситуацияны жакшы өткөрүп алсак, андан кийин кайра ишмердүүлүктү улантабыз. Макулбу? Суроолор жокпу? Вот сколько будет, кто знает. Предварительно, вот смотрите, учебу приостановили на 3 недели. Да? И предварительно, наверное, будем брать из расчета образовательных учреждений 3 недели. То есть это все зависит от эпидситуации. Видите, уже в Казахстане есть, уже в Узбекистане есть. Получается, вот они у наших дверей. Так что мы должны в сегодняшний день решать и прибегать вот таким вот жестким мерам. Так что сегодняшний день закрывайтесь, чтобы не проводились вообще, и чтобы не работали пока до определенных ситуаций. Да. И мы дополнительно будем сообщать вам.
о ситуации, когда можно будет работать, когда можно будет продолжать вообще работу. Хорошо? Да. Но будем контролировать, сразу предупреждаем, в случае отказа, неповиновения будем применять соответствующие меры. Суралор барбы? Мақұланды. Түсінікті. Спасибо. До свидания. Массалық іс-шаралар тоқтату деп айтып отыр. Ол дегені ел көп тоқталған жерлерде, тесный контакт болған жерлерде іс-шара тоқтату. Ошондой мектептерде тоқтады, жоғарғы оқу жайларда тоқтады. Біз білеміз бойынша компьютерлер топтарда, ночной клубтарда ел көп тоқталған тесный контакт учурайт. Ошого чечим менен пока ишмегүлөп чектелип, сыйырдагы бүгүнөн баштап келген коноктордун баарын түшүндүрүп, түшүндүрүүнү кабыл алып, ишти токтотобуз. Түшүндүрүп айттык конокторго деле, алар деле кабыл алышты. Каршычылык жокпу? Каршычылык жок, эми эл үчүн жакшы болуп кетишти. Хорошо. Баарыбыз интернет аркылуу көрүп атабыз. Жалпы дүйнөдөгү кырдаал боюнча ошого бул коронавирус деген илдет биз буга чейин интернетте көрүп атсак, азыр мына кошуна өлкөлөрдө Казакстан, Өзбекстанда дагы пайда болду. Андыктан биздин мамлекетибизге, биздин жарандарга дагы да коркунуч учуп атат. Ошого байланыштуу мына шаардагы жанагы массалык иш-чараларды четтетүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Бүгүнкү күнү мына спорттук иш-чаралар, массалык маданий иш-чараларда токтотулган. Жеке бул кафе, ресторандарда дагы ишмедүүлүгүн токтотуу боюнча да сунуштар берилген. Ошого байланыштуу бүгүн биз тиешелүү мекеменин өкүлдөрү менен келип жерлеринде ушул кафе, ресторандардын, компьютерный клубтардын ээлери менен сүйлөшүп, азыр түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Пока мына эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин убактылуу ишиңерди токтоп турсаңар деген сунуш менен биз келдик. Өзүңөр байкагандай шаардын дагы жеке ишкерлер дагы түшүнүү менен баарды кабыл алды. Кудай буюрса, шаарда мен ойлойм биз ушул темп менен ишти жүргүзсөк, элибиз туура кабыл алса, биз бул илдетти аман эсен өткөрүп алабыз.